Кутмандуу күнүңүздөр менен тез эфирде мен Алтынай Арстанбекова. Аман эсен Бишкекке жетип алдым. Артыман эле Айдаркендиктер келиптир. Биз жанагы Айдаркен шаарынын мэри жаш жигит мыйзам бузуулар боюнча башкы прокуратурага кайрылганы келдик деп. Буга чейин ошол жанагы пандемия маалында Айдаркен шаарына жөнөтүлгөн жардамды толук жеткирбей, анча мынча желип кеткен акчалар боюнча мен Айдаркен шаарына барганда шаардык депутаттар айтышкан болчу. Андан башка дагы толтура мыйзам бузуулар бар экен. Ошолор боюнча деген ушул башкы прокуратурага арыз менен кайрылдык дейт. Бүгүн эртең кабыл алыш керек деп кече телефон чалышкан эле. Азыр мен ушул Айдаркендик депутат эже менен тез эфир кылайын. Колдон келишинче таратып коюңуздарды суранам. Себеби дегенде баягы ар бир жасаган иштин, ар бир тез эфирдин жыйынтыгын көрсөткүм келет. Биринчиден бул элдин аракети, элдин тазалыкка, чындыкка, акыйкаттуулукка, адилеттүүлүккө умтулуусу. Мен болгону ошону колдоп, жардам кылып, тез эфирге чыгып, коомго ачыктап, бийликке жеткиргенге аракет кылып жүрөм. Мына мен Бишкек шаарынын Токтоналиев көчөсү, бул деген башкы прокуратуранын алдында турган автоунаалар. Бул башкы прокуратуранын биягынан түшөйүнчү. Бул башкы прокуратуранын дуалы. Токтоналиев көчөсүндө жайгашкан башкы прокуратуранын имараты. Кандайсыңар эже? Жакшысыңарбы? Ой. Бишкекке кош келипсиңер? Кош келдик энди. Бияка, жүргүлө. Жүрүңүздөр бияка. Өзүм көргөн. Эртегине дуалдын ар жагында башкы прокуратуранын имараты. Бул жака кирбей эле коелу. Ушул имараттын алдында эле туралы Токтоналиев Аласкар көчөсү 139 үйдө даректе башкы прокуратура жайгашкан. Келиңиз эже. Жакшы, рахмат. Биз дагы ошо Айдаркен шаарынан 1000 чакырым жерден Эже аркы өтүп өтө алалымы? Ыз учуудан угулбай калышым. Кандай дейсиз? Ошондой имарат көрүнөт да? болуптур. Имараттын алдында турган. Болуптур. Жүргүлө, светофордон өтөлү. Бул азыр жашыл күйсүн. Жол эрежесин сактайлы. Кеттик. Башкы прокуратуранын имараты. Ушул жерде туруп алып сүйлөй беребиз. Эмнеге? Келиңиз, мынакей башкы прокуратуранын алдында турабыз, Бишкек шаарында. Кош келипсиздер. Жол кандай, эже? Жол өтө оор, кар жааган. Көчкүдө 3-4 саат көчкүдө турдук түнү. Ушул үшүп, ошол баягы эле мыйзам бузуулар. Айдаркен шаарындагы мыйзам бузуулар, иштеп аткан мэриядагы именно мэрлердин, ошонун кызматкерлеринин мыйзам бузууларынан ошол 16 февралда өзүңө белгилүү болгондой сен аркылуу, ушу түз эфир аркылуу ошончо жооп ала албаган суроо талаптарыбызга, чечилбеген көйгөйлөргө жооп алар деген ниетте чакырып жасаган ошол жолугушуубузда тилекке каршы андай болбой чыкканын бардык эле көрдү болуш керек. Эже ошондо 90 миңге жакын адам көрдү. 90 миңге жакын адам Facebook'тан көрдү. Андан сырткары
YouTube'дан дагы ютуберлер менин видеолорумду алып таратышкан экен. Аларга рахмат айтайын. Айдаркен шаарындагы мыйзам бузуулар боюнча кыргыз эли билип бүттү. Сиз өзүңүздү тааныштырып, анан эмне максатта башкы прокуратурага арыз жаздыңыз, ошону түшүндүрүп кетсеңиз. Мен ошо Айдаркен шаарынын тургуну, Айдаркен шаарында шаардык кеңештин депутаты Маматалиева Булунса, ошол элдердин көйгөйүн, сунуштарын, талаптарын артында ошо мыйзамсыз эмелерден жыйынтык болбогондон кийин, бирок айта кете турган нерсе, ошол 16-сында берүү болгондон кийин эле бизге 17-синде райондук бир орган жооп бергенден кийин, демек бул туура эле болуп, элге чыкканыбыз туура эле болуптур, ошол органдар көргөн туура болуптур деп Башкача айтканда реакция болду. Реакция болуп, ошол суроо талаптарыбыздын бир эмесине жооп алгандан кийин дагы 5 суроо талаптары жоопсуз калып атат. Ошон үчүн башкы прокуратурага эле борборго келүүнү туура көрдүк да. Туура. Чыныгы ушул жерден башкы прокурордун өзүнө урматтуу Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Жумушев Курманбек Туктаралиевич, биз ушул жерде мына колубуздагы арызды бардык Айдаркен шаарындагы мэрдин мыйзамсыз иштеринин далили бар документтерди жеке өзүңүздүн кабыл алууңузду суранып, кабыл алууңузга катталдык. Бирок Кече катталдыңыздар? Ооба, катталдык. Бирок бизге бул жерден кабыл алуудан айтып жатат, бир жума болобу, бир ай болобу, биз эчтеке айта албайбыз. Аны ички жактан чечип, такыңарды киргизип койдук деп атат. Ошон үчүн алыс Айдаркенден келгенден кийин эртерээк кабыл алса деп эметип атасыздар, бала чаканы таштап келгенден кийин, чынбы? сөзсүз да Бишкекте жашасаңыз бир жума болсо күтмөксүз. Мүмкүнчүлүгүбүз жок болгондуктан ушул дагы ушул жерден түз эфир аркылуу прокурордон суранып, ушул документтерди жеке өзүнүн колуна берүү алуусун суранабыз. Себеби ошол 17 февралда бизге ошол бери түз эфирден кийин келген Кадамжай шаарындагы Кадамжай шаарындагы ЭКТ инспекциясынын берген жообуна караганда, ошо биздин мэрибиз Астанакуловдун жооп бердим деген маалыматы дагы ошол жерде менин суроо талаптарыма. Айдаркен шаардык кеңешинин 18 январда төрагасы Камбаровдун 01-17-49 сандуу катында мэриядан эч кандай жооп болбогонун маалымдайбыз деген. Бул бир жолу түз эфирде дагы алдаганын дәлили болуп, ал эми ошол Кадамжайдагы экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы башчысы Сейдалиев экен. Мына Сейдалиев ал деген 17-синде бизге жооп берди. Ошол биздин суроо талаптарды урматтуу мэр Байшбек Асанакулов Кахраманович, мен сизге канча жолу сессияларда кайрылганда сиздин суроо талаптарыңыз чийки эже деп жооп бербей койгонумду көрсө, менин суроо талаптарым эмес. Ошо мен суроо талаптарда сураган маселелердин бардыгы чийки турбайбы? Буга далил болуп, Мэрия жасаган иштердин өзү чийки. Өзү чийки болуп атат. Ал эми ошол жерлер боюнча 2019-20 жылы мэрия тарабынан берилген жерлер боюнча келишимдер, көчүрмөлөр, ошолорду канчалык салып төлөп шаардык эмесиге дегенде, бул жерде ошондо орган берип атат. Жогоруда айтылган жер участкаларын каттап муниципалдык менчикке алууда каталыкчылыктарга жол коюлган. Атап айтканда, Айыл чарба бабатындагы жайык жер трансформация болбой туруп, муниципалдык менчикке алынган мында Кыргыз Республикасынын жер участкаларын которуу жөнүндөгү 2013 жылгы 15 ошол сандуу мыйзамдын 2-беренесинде Кыргыз Республикасы жер кодексинин 13-беренеси 1-пунктунда 4-11-берене 1-2 пункту талаптары аткарылган эмес. Мына демек мыйзамсыз иш жасалган экен. Эми ушул Жер боюнча Айдаркен мэри жерди эмне кылган, трансформациялабай туруп сатып жиберип атабы, же эмне кылып атат? Трансформациялабай туруп бирөөлөргө өткөр бербей, мыйзамсыз өткөр. Биз именно ошол жерлер жөнүндө сураганда берилбегендин далили мына жерде орган ошолорду мына катачылыктарга жол берген. Талаптар Кыргыз Республикасынын беренелеринин мыйзамдары аткарылган эмес деп көрсөтүп атат. Ушул мыйзам бузуулар боюнча деп жатат. Бизге мына жерде дагы өтө наразычылык күчөттү да. 173 2-беренесине ылайык дейт. Юридикалык жак катары
170 миң сом көрсөткүч эсебинде айып салыныптыр. Жана жердин кедим Мергеби же мэриягабы? мэрияга салынып атпайбы? Юридикалык жакыл болгондон кийин бул мэрия болуп атат. Жана жер кедиги бузулган аянтка 5400 сом доо коюлду дейт. Мыйзам бузууларды чектетүүгө жазма эскертме берүү, аткаруу мөөнөтү коюлду дейт. Демек, ушул мэрдин аткарган калпыстыктары, катачылыктары, мыйзамсыз иштерине эмне үчүн Айдыркөн шаарынын бюджетинен 175.400 төлөнүш керек. Зыян келиш керек. Зыян келиш керек. Бул элдердин, ошол карапайым элдин жетим жесирлердин акчалары ошол жерге бюджеттен бөлүнүп барат. Туура айтасыз. Максаттуу түрдө. Туура айтасыз. Ушулардын негизинде мен эмнени айткым келет? Ушул кээ бирлер жазып атат, уялбайсыңарбы деп. Биз чындыкты алып чыккандан уялбайбыз. Ал эми ушул мыйзамсыз иштерин кылган мэр шаардык кеңештин сессиясында бюджетти бөлгөндө карап отурганда жеке мен өзүм сунушум менен ошол 21 май энелер күнү жана 1 октябрь карыялар күнүнө 1 сом да бөлүнбөй 0 болуп калганын жок дегенде ушуга 5 миңден коелу. Биз энелерибизди, карыяларыбызды унутпайлы дегенде коюшкан жок. А эмне үчүн 175.400 сом мэрдин мыйзамды бузган катачылыгына, калпыстыгына төлөнүп кетиш керек. Туура. Төлөнүп кетиш керек болуп атат. Ал эми ушул эле сессияларда шаарыбыздын ошол өзү күчүнө, өзү салымга мен иштеген Айдыркөн коммуналдык ишканасы тарабынан бир мезгилде мамлекеттик объектилер мыйзамсыз болбогон акчаларга жеке менчик болуп кеткенде мөөнөтү бар экен. Ушуларды мамлекетке кайтаралы дагы. Ошону мэрия Айдыркөн коммуналдык ишканасынын 95 пакетинин эс катары 1 миллиондон 2 миллионго чейин дивиденд түшөт. Муну мен толук ошолордон сурап билгенден кийин сунуш кылганымда мэр колдогон жок. Жок. 80 миңди адвокатта ушул жерден бөлөлү. А бизге 1 миллион 2 миллион дивиденд түшөт атат. Азыркы баада ошол соц объектилерди сатсак. Анан ошол бузулуп жаткан жолдорубузду оңдойлу. Ошол 4 километр болду деген биздин асфальтыбыз дагы 20-жылы. Ошол өздүк салымынан топтолуп келген 3,5 миллион сом. Абдыразак Козубаев деген, Мукбулла Момбаев деген мэрлердин тушундагы ошол өздүк салымдан экинон болгон акча топтолуп. Ошо Байыш Кахраманович 2019-жылы июлда келген Салпай немесинде 20-жылдын башында жолго бөлүп 4 километр болду. Эгерде ошо 1 миллион 2 миллион түшсө дагы 2 километрди биз асфальт кылсак биздин элдин пайдасы, себеби биздин шаарыбыздагы жолдор дагы 20 километрче жерди биз асфальт жасашыбыз керек да. Эгерде ушундай пайдалуу эмелерди топтосок, жолубузду 5 жылда, 4 жылда баарын топтакына кылып оңдоп алабыз биз. А мэр эмне кылып атат? А мэр болсо 3 күндө биз 25-ине 9 февралда шаардык кеңештен киргизген отчетун берген жок али мэр. 2 жылдан бери бердиби? Депутаттарга дагы, элге дагы отчетун берген жок. Ошо 9 февралда киргизилген кат 25-инде сессияга отчетун бериш керек. А биздин мэр кечеги ошол жолугушуулардан кийин элге алды дагы. 22-синде эмгек эргүүсүнө чыгып кетип атат. Отпускага. Мына жоопкерчилик. Мына жетет. 2 жылдан бери отчет бербеген мэр ойлогон адам. Отчет бербей отпускага кетип калды. Ооба. А буга чейин отпуска чыкты беле? Ооба да 20-жылдын октябрынан декабрында эле жумушка чыккан эмгек эргүүсүнөн. Эми өтө эле чаччап арасынан канчалык өтүп кетип эмгек эргүүсүнө чыгып кеткендиги бул дагы эле жоопкерсиздигинин белгиси бул. Ушунча көйгөйлөр болуп турган мезгилде. Туура айтасыз. Анан мен дагы бул жерде эмнени айтып кетемин. Ушундай кылмышты жасай берселер, жазасыз кала берсе, эмне үчүн экетек инспекциясы ушулардын өздөрүнүн милдетин аткаруучулар мыйзамды бузуп атса, бюджеттен даяр акчаны бөлдүрүп эле айып салат. Булар кет башынан салып туруп чөнтөктөрүнө жаза бериш керек эле, прокуратурага. Өзү төлөш керек. Туура. Өзү төлөш керек эле. Адам жазасын алмайынча эч качан ошол кылмышын да кыла берет. Ошон үчүн биз коррупциядан арыла албай жатабыз. Туура айтасыз. Себеби мен эмеле чыгып калган жокмун. Мен 2015-жылдан бери такай ушу Айдыркөн шаарындагы Айдыркөн коммуналдык ишканасынын башчысы Илязова Гүлшан Бөкөевна жана анын ошол жердеги Тажибаев Мурза деген толтура коррупцияга малынып 18 жыл турган ишканада өзүмдүн ошол коррупцияга ошолордун коррупциясынын курмандыгы болгом. Себеби менин күйөөм
Маматалиевич атынан ошол кызмат кабинетинде иштеп ак эмгек кешенектерин алган 2 комнаталуу батирибизди эч кандай эскертүүсүз, эч кандай сотсуз эле жашап жүргөнүбүздү бирөөнүнгө өткөзүп бермейт экен. Сатышкан. Мен ошол уюмду өзүмдүн мыйзамдуулугумду, укугумду ордуна коюу максатында чыгып туруп, 18 жылдык ушул ишкананын коррупциясы ачылып, биз мына ушул жерлерге ошондогу Демиргеч топ Жайнаков Кадыр, Сыдыкова Гүлайда, Сыдыкова Гүрабия, Жакупова Бөлмө деген эжелер менен Демиргеч топ ошону ачыгына чыгарып, иштен алдырып, коррупцияны далилдеп, мыйзамсыз иштерин. Ошонун бери иштеп келе жаткан адаммын. Жараммын, мындайча айтканда. Ошонун негизинде мен айткым келет, эмне үчүн ушундай кылмыштарды кылгандарга жаза колдонбады. Азыр биздин мэрибиздин калпчылыгына 175.400 сом бюджеттен эле кете берсе, ал эми ошол Ильязованы дагы мезгилинде тийиштүү органдар менен сотко чейин алып барганбыз. Bir квартираны кассасына 72 сом түшүргөн болсо, чындыгында 520.000 сомго сатылган. Синисина 32 квартираны. Мына ушуну алып чыгып сотко чейин жеткиргенбиз. Иштен алынгандан кийин, бирок биздин кийинки келген директорубуз, алып келген балабыз, мына Садыр Жапаровду эл алып келгендей, Айтемиров Муратбек Камчыбековду эл алып келген директор азыркы күндө. Ушул жигитибиз эми ушунча жыл иштептир, аял адам экен. Бул соттоп туруп, анан мен келгенде ушул келип туруп соттогон деген болбосун. Эми калганы өзүнүн аберинде калсын деп туруп сотто токтотуп койгон. Мына ошо жазасыз калган үчүн ушу күнгө чейин ошо Ильязова бага эле директор боломун деген ордун сотмо-сот талашып жүрөт. Ошонун негизинде мен айтат элем, ушу орган, мына прокуратура жаза бериш керек кылмыш жасаган адамдарга. Жаза колдонбоюнча биз коррупциядан эч качан арыла албайбыз. Туура айтасыз. Арыла албайбыз. Дагы бир айта турган нерсем, ушул эле ишканада, мисалы үчүн 18 жылда 3.150.000 карызы менен алганбыз. 2018-июнда Муратбек Камчыбекович директор болуп келгенде 3.150.000 карыз менен алган ишкана мына азыркы күндө 2,5 жылда прибылга чыгып, Карызды төлөп, прибылга чыгып, ошол карыздардын баарын төлөп. Не ишкана эже? Бул биздин Айдеркен коммуналдык ишканасы коммуналдык кызматтарды көрсөтөт, суу менен камсыз кылып, таштандыларды шаардан чыгарып тазалоо. Ишкана. Ошолорду карызын төлөп, бардык инструменттерди керек болсо заманбаттарын Россиядан барып алып келип жатып, бардыгын камсыз кылып, жумушчулар айлыгын алат. Жана 10 жылдын ичинде эч кандай айлыктар көтөрүлгөн эмес. 2020-жылы биздин айлыктарыбызга 10% айлык кошулду. Жана ошол жылдын жыйынтыгынын эң жакшы чыгышынын натыйжасында биз бир КАМАЗ алдык таштандылар ташууга. Жана жакынкы күндөрдө мусоровоз машина жана служебный машина алганга жетишип отурабыз. Мына эгер иштеймин деген жетекчинин деми болсо 2,5 жылда ушуну көрсөтүп атат. Биз жаштарга колдогонбуз. Ошол сыяктуу эле мынабы биздин мэрибиз Байыш Кахрамановичту дагы жеке өзүм дагы колдогон. Бирок мынандай мыйзамсыз иштеринен кийин жаштар дагы ошо элдин үмүтүн аткарбай атат. Жана ушунун негизинде шаарыбыздагы көйгөйлөр, мына шаардык кеңеш депутаттары өткөндө ошол 16 февралда барганда тартылганда, мен Айдеркен шаарынын элине дагы бир жолу кайрылгым келет да. Биздин азыркы эртеңки апрелде болуп турган жергиликтүү кеңешке шайлоого биз өзүбүз парламентке шайлап жаткан жокпуз, өзүбүздүн шаарыбызга. Ошо өзүбүздүн эле көйгөйлөрүбүздү, өзүбүздүн балдарыбыздын келечеги, шаарыбыздын өнүгүшү үчүн депутат тандап атабыз. Эми силер дагы ошол шаардык кеңеште отурган депутатты тандоодо өтө кылдаттык менен ушул бардык эмени калыс тараза кылып туруп шайлаңыздар. Себеби 7-8 депутат ушул көйгөйлөрдү көтөрүп келип атат. Калган 13 депутатка тиешеси жокпу? Тиешеси бар. Бирок алар мына ушул кээ бир депутаттын колу коюла турган жерге дежурный болуп кою берген депутаттар, жана 4 чашы жер алган депутаттар, өзүнүн кызыкчылыгына пайда тапкан депутаттар болуп атат. Сатылса анда жөнөкөй адамдарда сөз жок. Мен муну анык далили бар айтып бере аламын да. Ошон үчүн Айдеркен шаарынын тургундары, эл мына ушунча кыйналып жүргөнүбүздү ошол жерде тандаган депутаттарыбыздан дагы көп нерсе
көз таранды экендигин мен мына депутат болгондон кийин билдим да. Депутаттыкка жан талашып, жанагы чайларынан бери берип, акчаларынан бери чачып, депутат болгонун себеби өзүнүн мэрин шайлап алып, мэрге жакын болуп, мэр аркылуу мамлекеттик тиги жерлерге, мүлктөргө ээ болуштун деп жолу турбайбы деп ойлоп калдым да менчи. Ошондой болуп эле жатат да. Ошон үчүн мына акыркы мезгилдеги биздеги учурдагы болуп жаткан баардык мынабы эл тандаган депутат келген сыяктуу эле эл дагы шаардык кеңеште дагы өзүңөр тандаганда ошол өзүңөрдүн кааламын талаша турган ошол кызыкчылыгы бар жүрөгүндө эл деген адамдарды тандайлы. Эл деген адамдарды тандайлы. Мынабы учурда мурдагы депутаттар жана азыркы депутаттар деген бөлүүгө дагы туура келип калды. Себеби азыркы эл таразы эл калыш болгондо мурдагы депутаттардын жана азыркы депутаттардын ишин дагы баалай турган мезгил келди. Туура. Баалай турган мезгил келди. Жана ушул эме негизинде ушул жерде биздин берүүбүздөн кийин биздин ушул Бишкек шаарында Шарапов Закир деген депутатыбыз бар. Жогорку кеңеште депутат бар экен, андай депутат бар экен мен билбейт экенмин же. Көрсө барып турбайбы? Бар. Кадам жайдан шайланган депутат турбайбы? Муну биз болгондо дагы 2 чакырылыштын депутаты турбайбы? ооба да. Бая балык депутаттардан го мен бая сүйлөп, мындай эл үчүн күйүп, элдин проблемасын көтөрүп, ошону чечип берсе, журналисттер тааныйт да, эл тааныйт. Анан эл эмес журналисттер тааныбаган депутатты, демек бул балык депутат деп эсептейм. Эми буга дагы коомчулук эл өзү баа берип таразылайт. Себеби азыркы күндө бардыгы ачык айтылып, мурда жашырылган болсо, мына силерге окшогон көз таранды журналисттер аркылуу бардыгы элге жете турган болду. Буга дагы элдин ошол азаптарынын чеги жеткендигинин белгиси дейм. Туура айтасыз. Ошол 2 жолку чакырыштын депутаты Шарапов Закир акезге кайрылгым келет да. Ушул мен шаардык кеңештин депутаты. Өзү Айдеркен шаарында дагы тышта кардын үстүндө өзүмдү мынандай далилдерим менен, кагаздарыбыз менен, далилдерибиз менен ошо мыйзам бузулгандар болсо басып жүрөбүз. Мына Бишкекке келип дагы биз сыртта турабыз. Мына кабыл албасак кыра албайт биздин. Дагы эле ушинтип турабыз. Ал эми сиздин азыркы отурган ордуңузда жогорку кеңештин депутаты экениңиз бир кыйла жакын кылат да. Эгер ошол сиз өзүңүздүн берген интервьюңуздагы сүрөттөр, видеолор болсо, эң жакшынакай жап-жарык комната бөлмөдө отурат кез, жылуу, жарык, жумшак креслодо отурат кез, айланаңызда оюңузду бузган провокационный сүйлөгөн адамдар жок экен. Ошо интервьюну бергениңизде ар бир далилиңизди көрсөтүп, ошол кимдерге ким жардам берген, ким жеген болсо, жылы фактысы мынандай кайрылуулар, анан мынандай тастыктоолор менен иш алып барышыңыздарды суранат элем. Себеби биздин Айдеркен шаары менен Талап Этин ортосундагы элдердин ынтымагын бузуп жиберишти. Себеби Салиевчилер, Шараповчулар жаштарыбызды уулап жиберишти. Ооба, эже кечирип коңуз, мен азыр кичине түшүндүрмө берип коеюн да. Урматтуу достор, жанагы мен Айдеркен шаарына барып, Айдеркен шаарынын тургундары мэрге кайрылганда түз эфирге чыкканмын. Андан кийин деген ошол атайын барганга жараша сымап комбинатына барып, сымап комбинатындагы болуп аткан иштер, сымап комбинатынын жабуу аракети, ишти токтотуу аракети, 400 адамды жумушсуз калтыруу кара ниеттигин түз эфирде бергенмин. Ошондо ошо Закир Шарапов деген жогорку кеңештеги балык депутат жооп бериптир. Мен аны көргөн эмесмин. Бирок деген ошол Айдеркендиктер өздөрү айтышты. Сен түз эфириңден кийин ошол Закир Шарапов деген өзүнчө чыгып элге жооп бермешетти дейт. Элге жооп бермешеткенде мынабу Айдеркен шаарынын шаардык кеңештин депутаты Гүлүнса эженин айтымында ошол жылуу креслодо отуруп алып, провокациялык сөздөрдү сүйлөгөн, чукулап колун тийгизип, кол салган эч ким жок, өзүнүн кабинетинде отуруп алып, андай эмес, менде далилдер бар дегендей бир жогорку кеңештин кабинетинде отуруп алып сүйлөгөн экен да. Урматтуу Закир Шарапов мырза, мен сиздин депутат экениңизди билбейт экенмин. Жогорку кеңеште мындай депутат жок эле деп коем. Десем, жок, Кадамжай Айдеркендиктер жок, ошондой депутат бар жогорку кеңеште дебедиби? Сиз 2 чакырылыштын депутаты болуп турсуз. Сизди биз тааныбайт экенбиз. Болбосо мен депутаттардын баарын тааныйм.
Анткени депутаттар баягы өзү шайланган аймактан кандайдыр бир талаптар болот. Проблемалар көйгөйлөр менен келген адамдардын проблемаларын айтып, кайдыгер болбой ушу жогорку трибунадан өкмөттөн талап кылышат да депутаттарчы. Сиздин бир жолу сүйлөгөнүңүздү көрбөптүрмүн, балык депутат экенсиз. Азыр дагы ошол балык депутаттыгыңыздан пайдаланып, өзүңүздөн тиги жогорку кеңеште отурган депутаттык креслоңуздан пайдаланып, ошол элдин жанына барбай, эл менен сүйлөшпөй, эл менен иштешпей, жогорку кеңеште өзүңүздүн кабинетиңизде отуруп алып жооп берген экенсиз. Менин далилдерим бар деп. Эгерде далилдериңиз бар болсо, аны ачыкка чыгарыңыз, элдин алдына, элдин таразасына коюңуз. Болбосо, бул жөн эле мындай балык депутаттын бир эле ооз ачкан сөзү эле болуп калат. Сиздин дагы айта турган сөзүңүз болсо, түз эфирге чакырам. Закир Шараповдун аракети менен Кадамжайдагы сурма комбинаты жабылып калды, иштебей атат дешти. Айдаркендеги сымап комбинаты жабылуу алдында турат деди. 400 адамды жумушсуз калтырган атат деди. Ушул сөздөргө жообуңуз бар болсо, менин түз эфириме келиңиз, менин түз эфириме чыгып, өзүңүздүн далилдериңизди көрсөтүңүз. Мен сиз жалгыз жолукпаймын. Мына азыр атайын Айдаркенден өкүлдөр келишкен, шаардык кеңештин депутаты Гүлнуса эже келген, атайын Айдаркенден чоң эле аксакал эже, мугалим эже өкүл болуп келген. Ушул эжелер менен маңдай теске отуруп, өзүңүздүн чындыгыңызды айтып, далилдериңизди менин түз эфиримен көрсөтсөңүз, элге түшүнүктүү болот эле. Эгерде далилдериңиз болбосо, анда башка сатылма, сизден акча алган журналисттер аркылуу өзүңүздүн сөзүңүздү ак кылып, туура кылып көрсөтүп, ошол жакта сайрап отура бересиз. Андан көрө элге жакын болуңуз, эл менен бир болуңуз. Элге мына жөнөкөй эл менен маңдай теске отуруп, ушул элге түшүндүрүп бериңиз. Эгерде кылып аткан ишиңиз ак болсо, чын болсо, иш кылган болбосоңуз, анда ошол бул жактагы Айдаркенге бут басып барбаган журналисттер менен иштеше бериңиз. Айдаркендеги иштерди билбеген, тааныбаган, Айдаркенге барбаган, Айдаркендин эли менен сүйлөшпөгөн, жөнөкөй эл менен баарлашып, суроо жоопторду кылбаган журналисттерге тыйын берип, ошолор аркылуу чыга бериңиз анда эмесе. Дагы Гүлнуса эже, дагы мынанда мен ошол Закир Шараповго дак кайрылам. Мына колумдагы кагаз менен, мына жер участогун мөөнөтсүз пайдалануу укугу жөнүндө мамлекеттик акт. Айдаркен поселкалык өкмөтү 2005-жыл. Ушунун негизинде ошол Айдаркен шаарында мезгилинде комбинат дүркүрөп иштеп турган мезгилде ошол комбинатта биздин чоң аталарыбыз эмгектенип, ошолордун пешене терине курулган санаторий, профилакториябыз бар. 2-7 гектар жерди ээлеп турган. Сымап комбинатка тиешелүү. Сымап комбинатка тиешелүү элдин мүлкү болгон. Ошол жерден шахтерлор ден соолугун чыңдашып, бизде зыяндуулугу өтө күчтүү болгондуктан, ошол жерден зыяндуулугу күчтүү болгондуктан дарыланып иштеп турушкан. Ушундун негизинде мынабы ушул санаторий, профилакторий 2005-жылы 21 апрелде 20-токтом менен Шарапова Азизахан Эшматовнага мөөнөтсүз пайдаланууга 3 кабаттуу аянтты 1328-51 чарчы метр ээлеген имарат берилген. Мөөнөтсүз пайдаланууга 40 000 сомго. Шарапова деген ким экен эже? Шарапова Азизахан Эшматовна бул Шарапов Закирдин бир тууган карындашы болот. Эл эс алган, эл ден соолугун чыңдаган профилакторий жеке менчикке эмес. Мөөнөтсүз пайдаланууга 3 кабаттуу аянты 328-51 чарчы метр жери эле берилип атат. Ошол имараты гана берилип атат. Бирок 40 000 сомго. Ооба, 40 000 сомго. Бирок ушул жерге экинчи жолу Шарапова Азизахан Эшматовага Айдаркен шаардык мэриясы тарабынан Мукумов Токтобай деген жараныбыз өкмөт болуп турганда толугу менен 2-7 гектар жеке менчикке өтүп кетип атат. Бекер. Мына жеке документтер мына жерде баардыгы токтомдор эмелери менен турат. Жеке менчикке өтүп кетип атат. Ал эми эмненин негизинде же? Ошого биз түшүнбөй атабыз. Эмненин негизинде, кайсы мыйзамга таянып? Ооба.
ошол Шарапова Азизахан Эшматовага берилген. Муниципалдык мыйзамга карай турган болсо, аталган жер менчикке катталууга тийишлүү го. Ооба. Ошол жер сатылса, ошол өкмөткө, элге сарпталууга тийишлүү го. Ооба. Бул жерде эч эме жок. Ал эми 2016-жылы Айдеркен шаарынын мэриясы тарабынан 18 токтом менен жогорудагы жерди 30 участкага бөлдүрүп сатуунун аракетин жасашты. Сатып кетиптирби же сатып атыштырбы? Ушул күнгө чейин сата албайт. Себеби мыйзамсыз даярдалган документ. Эгерде азыркы күндө ошол 30 участокты биз орто эсеп менен 500 миңден эсептегенибизде, ошол мезгилдеги мэр Мукумов Момун шаарга 15 миллион шаардын бюджетине зыян келтирип атат. Демек, бул Мукумовдор Шарапов Закирдин кудалары. Кудалары болуп атат. Мукумовду жазага тартуу керек. Демек, жең ичинен кыймылсыз ушундай мыйзамсыз иштерди жүргүзүшүп, элдин мүлкүн талап тоношкону көрүнүп турат. Ошондо жазага тартыш керек. Урматтуу Закир ака, мен сизге өзүңүздүн тилде эле кайрылгым келет. Ушул эгер сиз элди сүйгөн патриот депутат экенсиз, 2 сазыктан бери депутатмын, эл колдоп келген деп айтып жатасыз. Ушул имарат бизге Айдеркен шаарынын элине азыр өтө керек. Бир эле Айдеркен шаары эмес, биздин айланабыздагы айыл өкмөттөр жашоочулар. Биз шаарда кесипчилик техникалык окуу жайы өтө муктажбыз. Жаштарыбызды ушул жерден эле эң керектүү болгон кесиптерге үйрөтүп, ошо жерде эме кылсак. Эгер сиз чыныгы эл ошондой эл колдогон, өзүңүз айткандай депутат болсоңуз, ушул бекер келген жерди элге тартип кылып койбойсузбу? Карындашыңыздан алып. Ооба, карындашыңыздан алып. Эми бул жердеги баарыбызга эле маалым да, мүлкүбүздү 2-3 адамга жазабыз. Бул түздөн түз эле Закир Шарапов. Түздөн түз эле. Бул бизге элди да ойготуп турган ушундай. Туура айтасыз. Элди да ойготуп да. Бет талаштыр айттыңыз, туура айттыңыз эже. Пайдалануу ушуну Карындашына жазган менен өзү пайдаланып атат. Жогорку кеңештин депутаты элдин жерин бекер алып алган экен. Ошентип кайрылат элем да, анан айтат элем да, ушул ушунчадан берди элди дарактын каагына кирип алып мите курттай жеген чиновниктерге айткым келет эле да. Элди талап тоноп өкмөткө келген жардамдарды да жебитип, бизди арызкор элди өкмөттү каршы кылып бүтүрдүңүздөр. Туура айтасыз. Эми убакыт келди. Кичине болсо дагы уялып, ушинтип чыгуудан уялгыла. Мен айтат элем, ушул Закир Шараповго да биз ошол Бирлик айыл өкмөтүнүн туулуп өскөн. Өткөн жылдагы эле Бирлик айыл өкмөтү менен Сок анклавынын чек арасында Чешме айылындагы булактагы кагылышууда. Эмне үчүн 10 саатта барып ошол жерде болушуп, жок дегенде 10 күн ошол жерде коргоп жатпадылар. Биздин балдарыбыз таштын астында. Өмүрлөрү бычактын мизинде калды го. Ал эми кийинки алып барган акчаларынын кимге кереги бар? Туура. Кимге кереги бар? Депутат Ошондон элден шайлангандан кийин депутат ошол чек арадагы өзбектер менен болгон чырда, талашта, жаңжалда биринчи барыш керек болчу да элим деп, чынбы? Анын үстүнө ошол жерде туулуп өсүп болуп жаткан болчу деп атам. Ошол айылдын анан келишип эле мени эл шайлагандан кийин мен келгем деп элдин ыркын бузуп, элдин пейлин бузганды токтотсуңдар. Мына тарыхты карайлы. Манастан баштап канча атуулдарыбыз чыныгы элге иштегендердин тарыхта аты өчпөй кетат. Мен айтат элем ушулардын эмесинде аял Курманжандатка энебиз ошондой элдин башына ошондой кыргын түшө турган болгондо эли үчүн ошол жерде качам дегендерди качырбай, силер жаа тартсаңар биз таш кулатабыз, барар турабыз деген эне аялдын эрдигин тутпайсыңарбы, уялбайсыңарбы? Ошол эли үчүн, элинин тынчтыгы үчүн, азыркы ушинтип өсүп турган Кыргызстан үчүн боор этинен жаралган баласыны курмандыкка чалган. А силер болсо бетиңерди табактай кылып, жылуу креслодон отуруп, бир креслоңорду курмандыкка чала албай жатасыңарбы? Туура. Бир креслоңорду. Туптура. Мен кайрылат элем. Азаматсыз эже. Мен ушул азаптарды бардыгын мен жон териммен сезген адаммын. Мына жерде ошол мен Ильязова менен болгондо өзүмдүн күйөөмдүн ошо пешенектерин алган эмебиз батиримди алган мезгилде, акыйкат чыккан мезгилде
мага ошо эмеде ыр саптары келген. Бул жүрөгүмө мынау ошол чорнобойум ошо күндөгү мынанын ичинде бардык мен кайсы жерге барып кандай кылган акыйкат издегенимдеги блокнотум. Ушунан азыр менен бул жерден мына 18-жылы октябрдагы мен энемин ак тилекти каалаган, чындык менен акыйкатты баалаган, ак ийилет бирок сынбайт дегенди өтө күтүп үмүт менен самагам. Курманжандай энем менен даңктанам, батыр болуп кыргыз элин сактагам. Бололочу урпактары татыктуу, таза иштеп эл үмүтүн актаган. Жаркыраган максатыбыз анык болуп, жашайлы жакшылыкка канык болуп, татыктуу өмүр сүрүп, чынчыл таза калалы келечекке тарых болуп, акыйкат үчүн, чындыгыңар үчүн дайыма күрөшкүлө. Акыйкат акыры чыгат, ак ийилет бирок сынбайт. Туура айтасыз Гүлүнс эже. Аймактарда сиздердей депутаттар көп болушу мен аябай Кудайымдан тилейт элем да эже. Мен ойлогон эмесмин да депутаттар бул мэр менен, айылдык кеңештин төрагасы менен мафия депчи. Андай эмес экен. Мени Токтогулга ошол Торкен айылынын депутаттары, кеңештин депутаттары чакырды. Айдаркенде дагы ошол сиздей болгон шаардык кеңештин депутаттары барып, болгондой айтып, акты ак, караны кара деп бердиңиздер. Сиздей депутаттар көп болсун эже. Сиз ошол чыныгы депутат сиз экенсиз, жанагы Закир Шараповго карагандачы. Закир Шарапов жогорку кеңеште отурат, элдин эсебинен самолетто учуп жүрөт, чет өлкөлөп. Элдин эсебинен жиптерди минип жүрөт, элдин эсебинен айлык алып, үй неме жылуу комнаталарда отурат. Биз экөөбүз үшүп, прокуратуранын алдында жалдырап турабыз. Качан бизди башкы прокурор кабыл алат экен деп. Закир Шараповдун жанында сиз чыныгы депутатсыз эже. Мен дагы бир кайрылууну айтып коеюн деп, ушу кыргыз элине бардык эле жерлерде ушул биздеги көйгөйлөр, ушундай коррупциялар болуш керек. Ошон үчүн азыркы мынабы эл шайлаган Садыр Жапаровду биз шайладык. Ушулардын эмес, ошону колдоп, ар бир жердеги ушундай көйгөйлөрдү, жердеги ушундай чыныгы депутаттар болсо, бирок далили менен, кагазы менен, жазылган числосу коюлган органдын тастыктоолору менен алып чыгып, азыркы коррупцияны тазалоого жардам берсек. Туура айтасыз. Сүйлөшпөчү? Сүйлөшпө. Урматтуу достор, фамилияңызды эже эскертип койсоңуз. Маматалиева Гүлүнса. Гүлүнса Маматалиева. Эжемдей депутаттар көп болсун. Себеби дегенде Айдаркен шаарындагы мыйзам бузууларды ушул эже ачыктап атат. Мыйзам бузуулар болуп атат деп эже ушул кыйкырып ыйлап жүрөт, чырылдап мына Бишкекте башкы прокуратуранын алдында. Эжеке бар болуңуз. Себеби биз 18 жыл мурда 18 жыл ошол мурдагы системада 18 жыл акыйкат үчүн кыйналган болсок, азыркы мезгилде мына азыркы болгон мэрдин 2 жылдык мыйзамсыз ишин алып келдим, ушунан жыйынтык чыгар деген үмүттө ушу Бишкектен. Кудай эл колдосун. Эл ишеничибиз эл, колдогондой эл, жөнөткөндөй эл бизди. Туура айтасыз. Достор, урматтуу кыргыз элим, ушул түз эфирди колдон келишинче таратып коюңуздар. Себеби дегенде Гүлүнса Маматалиева эжем Айдаркендеги шаардык кеңештин депутаты, мэрдин мыйзамсыз иштерин, ага чейинки мэрлердин сатып берген жерлерин, элге тиешелүү жерлерди, элге тиешелүү ден соолук чыңдоо борборлору ит бекерге өтүп кеткенин, чоңдорго өтүп кеткенин эже ачыктады. Ушул түз эфир ошол Закир Шараповго жетиш керек, түз эфир ошол Айдаркен шаарынын мэрине жетиш керек. Ушул түз эфир башкы прокурорго жетиш керек. Ушул түз эфир Садыр Жапаровго, Курманкул Зулушевго, Камчыбек Ташиевге жетиш керек. Ушул түз эфир бүтүн кыргыз элине, чет өлкөдө жүргөн мигранттарга, ар бир мен кыргызмын деген жаранга жетиш керек. Себеби дегенде эженин максаты коррупцияны жоюуга өзүнүн салымын кошуу. Эженин максаты иштебеген, иштей албаган, мыйзамсыз иштерге жол берген, элдин мүлкүн, элге тиешелүү жерлерди, элге тиешелүү мүлктү жең учунан
акырын өткөрүп сатый берген чиновниктерди ачыктап аягына чыгып, керек болсо ушул мамлекет жетекчилигинен жазалап берүүнү суранып максат кылып жүрөт. Гүлүнсө эженин сонун сөздөрдү айтты, жүрөгүнөн чыккан жакшы сөздөрдү айтты, чын ниети менен кандай максат койгонун айтты. Ушул максатка мен Гүлүнсө эженин максатын колдойм, сиздер дагы колдоп ушул түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде ак бойдон, кара бойдон калыш керек. Эч качан бозумтул, карамтыл, кызылтыл болуп мындай аралашып кетпеш керек. Закир Шарапов боюнча мен өз оюмду айттым. Ал кишинин айта турган сөзү бар болсо мага байланышка чыксын. Ушул эжелер азырынча Айдеркинге кете электе. Ушул эжелер менен жолуктуруп, эжелердин берген суроолоруна, элдин түз эфирдин астында берген суроолоруна, менин ыңгайсыз суроолорума Закир Шарапов деген балык депутат жооп бериш керек. Түз эфир ушу менен аяктады. Дагы мени байкап аңдып тургула. Дагы түз эфирлерге чыгышы мүмкүн. Закир Шарапов, сизге чоң салам. Айдеркендиктердин атынан, менин атыман. Башкы прокуратурага дагы чоң салам. Бул алыстан 1000 километр алыста жайгашкан Айдеркен шаарынан келген өкүлдөрдү кабыл алып коюңуздар эртерээк. Кабыл албасаңыздар, булар дагы бала чакасын таштап 1000 километрде кыйналып, момундай карда, төө ашыдагы серпантиндеги пробкада 3 саат туруп келишти. Түз эфирде мен Алтын Арыстанбекова болдум. Таратып коюңуздар, чоң рахмат.